кричать, мы, конечно, много не кричат. Если эти микрофоны, это более удобно и для вас, и для меня бывает. Стамбулдун кооздугун көрүп, Стамбулда эле жашагың келип кетет экен негизичи. Биз азыр Стамбулдун эң борборунда, популярдуу жеринде турабыз. Тарыхый жай экен бул жер. Азыр эле сиздерге гид айтып кетти. Биз Ая София менен тетиги маңдайда турган Султан Ахмет чоң мечитинин ортосунда ушул аянтта турабыз. Бул жер негизи тарыхый жай. Бул жердин тарыхын сиздер жанагы Даңазалуу Доор киносунда дагы көргөнсүздөр туугандар. Кадимки Хүрем Султандын, Султан Сулаймандын жана гаремдери да дал ушул жерде болгон. Азыр тетиги Султан Ахмет мечитине киребиз, эки рекет нафил намазын да окуп чыгабыз. А бул жакта болсо ушул тарыхый жай көрүп турасыздар. Бул көпкө чейин Ая София аталышындагы атайын чоң имарат. Көпкө чейин же нары чечилбей, же бери чечилбей көпкө чейин туруп калды эле. Бирок Турциянын жетекчилиги бул имаратты мына көрүп турасыздар. Азыр атайын мечит катары реконструкциялап жасап жатыптыр. Бүтүрүп да коюптур. Азыр кирип көрүп чыгабыз. Азыр мына биздин топ бул жакта. Жүрүңүздөр. Негизи жалпылап эсептеп айта турган болсок, Өзбекстандан бир 30дан ашуун киши келген болсок, Өзбекстандан да келген. Буну Кут туристик компаниясы менен Best Service туристик компаниясы чогуу уюштуруп жатат. Аябагандай сон. Наушник. Кто-то лишний взял, уважаемый, всех одного, просто один не... Так, онда наушник берип атат, гиттер. Муну кулакка салып коет экенбиз. Так, жандырайын. Кулакка секин салып койсок. Это другой. Булашка. Они не работают. Угулап турбайбы мына. Сон. Bende toplam 35 kişi var, hatta yetmedi. Sen ziyade? Hatta bir kişi almadı bile. Kulağın üstü mü ne? Только одно не хватает, да? Все остальные по одному взяли, только одному не хватает. 35 я заказал. Ты что?
Adam жақсы көре тұрады, кел. Кел, кетті. Турчияда дағы мышық көп екен негізі. Отельдерге жақын жерлерде, жолдорда, кейбір жерлерде мышықтарды көп көріп отырмыз. Еске сала тұрған болсақ, Мұхаммед саллаллаху ассалам пайғамбарымыз негізі мышықты жақсы көреді. Видеода мышық баққан өзінше бір сүннет десек болады. Азыр біздің топ келді, Ая Софияның ички территориясында тұрабыз. Киргенде эле сол жақта өзінше бір ушундай кооздук кылып жасап тур, көрүп турасыздар. Бул дара тала турган жер экен, көрүп турасыздар. Алтын менен жасалгалап кооздоп койгон сыяктуу. Алардан суу чыгат. Бул жерге отуруп алып дара талат экенбиз тугандар. Көрдүңүздөр? Бисмилlah. Анан үстү жагын караңыздар. Бүт алтын жалатылган сыяктуу. Ана бу чекелеринде мына. Şu Arapça жазылган, менимче ушул Куран аяттары болушу мүмкүн. Көрүп турасыздар? Же хадистер болушу мүмкүн. Мен эми арабча окуй албайм. Сону. Азыр тобубуз менен киребиз. Ана бул Ая Софиянын имараттын сырткы дубалын караңыздар. Ошо эски тарыхый имарат экендиги сиздерге даана көрүнүп турат. Могу кирпич десең же кирпич эмес, таш десең же таш эмес. Кыскасы кирпич менен ташты мындай аралаштырып жасаган, көрдүңүздөр? Эски дубалы боюнча тарыхый имарат азыркыга чейин сакталып турат. Бирок крышасын, лестницаларын, кээ бир жайларын бүт жаңы заманбап курулуш материалдары менен жасап чыккан. Ая Софияга кирип баратабыз азыр. Bismillahirrahmanirrahim. O üstündeki süretlerdi karаңыздар, üstü жағында. На самом деле, как зайдем внутри, это пространство, которое вы увидите, на самом деле, так впечатляет. Я каждый раз, когда приходишь сюда, когда думаешь, что это было построено в 1937 году, и в те времена люди, которые не имели такие технологии, которые мы сейчас имеем, на самом деле это очень много денег. Для тех времен это огромные деньги. Гид ал жақта таныштырып отыр. Мына ол мрамордан жасаптыр, қараңыздар ма? Дуалды қараңыздар, бүт таш, бұлардың бары таш, мрамор екен. Мына тарихи ешігін қараңыздар. Еске сала тұрған болсақ, эми бұл имарат 100 жылдар бойы ошо ата христиандардын храмы катары болгон. Азыр эми мечит кылып жасап атат экен. Тилекке каршы азыр бул жерде полициялар бар экен, туугандар. Биздин камераны өчүртүрдү, иштетпегиле деди. Только телефонго гана уруксат берет экен. Азыр биз ушу Ая Софиянын ичине кирдик. Тиги потолокторун караңыздар. Потолокторун караңыздар. Тарыхый жасалган. Көрүп турасыздарбы? Бул жерге кирип эле бут кийимдерди чечип, атайын орундуктарга коюп коет экенбиз. Ушул жерге коюп туруп, анан ичкери кирет экенбиз. Азыр мен бут кийимди чечейин дагы. Ушул жерге коюп, бир жерге. Мен сатып алабыз да. Так, мына 33 кайсы? Сиз коерсиз, мен 15ке коюп коеюн, 15ке бут кийимди коюп коелу мына. Бут кийимди коюп коебуз дагы, анан ичкери киребиз. Салам алейкум. Ana bismillahirrahmanirrahim. Mına taşты караңыздар, мрамор. Эшиктерин караңыздар. Ого, машаллах, машаллах.
Bunani qarаңыздар, Bunani qarаңыздар. Ес алушылар, туристер аябай көп турбайбы? Машалла. Мына қараңыздар. Азыр эле бизге гид баса белгилеп айтып өттү. 100 жылдар бою бул храм болуп турган. Эми болсо мына алхамдулилlah мусулмандар намаз окуй турган чоң мечитке айланып отурат. Kur'an аяттары жазылған тиги үстүндөгү потолокторго чейин. Көрүп турасыздарбы? Сон реконструкция болуп, ушу тарыхый орду бузулган эмес. Бирок заманбап жакшы кылып жасап койгон. Могу люстраларды койгон, көрүп турасыздарбы? Могу люстраларды караңыздар. Машалла. Аябай сонун. Дүйнөнүн көп мамлекеттеринен туристтер келип, бул жерде карап, эс алып кетип атышат. Таанышып кетип атышат. Көрдүңүздөр? Бул жерде атайын тосуп коюптур. Ошо таш кооздук болуп жасалыптыр. Охо, мына. Бияқты қараңыздар, Азыр өтүп, бул жакта намаз окуйбуз. Тиги жакта. Жазууларды карап коюңуздар. Ошол жака өтүп окуй беребиз. Мына, караңыздар. Машалла. Машалла, машалла. Аябай сонун.
Мен бул сапарга өзүмдүн ата-энемди жана кайната кайненемди да ала келгем. Төртөө тең келген. Кудагыйлар да ушул жерде эс алууда. Эл көрүп, жер көрүп жүрүшөт. Иншалла алардын өмүрлөрү узак болсун. Түркүктөрдү караңыздар. Түркүктөр. Бул азыркы Семен түркүктөн да бышык. Составы эмне экендигин билбейм, бирок таш аралашкан да бул. Тарыхый имарат да. Бул жакта эмне бар экен да? Бул жакта да бир нерсе бар окшойт. Атайын тосуп коюптур. Бул жакта китептер бар турбайбы? Манакей. Караңыздар. Ошол Куран китептери турат го. Машалла. Караңыздар мына. Атайын ушу тосмонун ичинде экен. Айнек менен тосуп коюптур. Тегинде чоң Куран китеп турат. Берки кичинерээк экен, наракта дагы кичинерээктер турат. Мына жакта дагы Ол жерде дагы бир ошо Куран китептердин ошо мурдараак биринчи чыккан Курандардан экен да, көрдүңүздөр. Biz hazır bir qatar Aya Sofya'nı körüp çıkıp atабыз. Hazır git çakırıp atat. Негизи укмуш бул имараттын тарыхы тугандар. Тиги үстүндө көрүп турасыздарбы? Анан да бир тоголок, тигинде бир тоголок, тигинде дагы бир тоголок. Ушундайдан 9 та экен. 3 кичине, 2 орто тоголок, анан эң үстүндө мына көрүп турасыздар. Ортосун азыр Куран аяттары жазылган. Бул дал ушул үстүндөгү куполасы, сыртынан өзү көрдүңүздөр. Куполасы эң чоң тоголок. Жалпы айта турган болсок, мындайдан 9 та, арка жакта дагы ушундайдан кана? Анан да бирөө, тигинде 2, наракта 3, жалпылап эсептегенде 9 ушундай тоголокчо купола сыяктуу бар. Бул эми тарыхтан сиздер ачып карасаңыздар болот. 9 планета катары түшүргөн сыяктуу ушундай сөздөр бар. Аны дагы өзүңүздөр чечмелеп тарыхтан окуп алсаңыздар болот. Гид чакырып атат, чыгалы. Onun kakka yok kaldı.
Sizlerge hazır mına peşin bolup kaldı. Peşinde bir nerseni aytıp көрсөтүп берип коюн. Азанның үнү угулуп атабы сиздерге? Мынау оң жакта кадимки Султан Ахмет мечити. Сол тарапта наркметте азыр эле сиздер көрүп чыктыңыздар. Ал Ая София. Азан айтылган учурда азандын биринчи сабы Султан Ахмет мечитинен айтылса, экинчи сабы тиги жактан айтылат экен. Экөө мындай комбинация кылып турат экен да. Ошентип азан айтышат экен. Мына бияктан угулду азыр. Азыр карап туруңуздар, тиги жактан угулат экинчи. Ketdi. Az bu jaq бүтөт. Bu jaqtan чыгат эми. Көрсөң, bu jaqtan чыгат. Азан. Укмуш. Аябай сол. Дүмбүл көп экен. Биздин баягы дүмбүлдөр бар го. Макачы көрүн дүмбүлдөр. Дүмбүлдөр ай. Биширишат экен. Hoş geldin. Merhaba. Kırgızistan'dan geldim. Tamam abi. Tak. Size vereyim. Dümbül kança lira? 5 lira abi. 5 lira abi. 5 lira. Evet. 5 lira. Bulcu. Çok bu su kapışkanı 5 lira. Bunda çok kapışkanı tam. Bu kança lira? Bu da 5. Bu da 5 lira. Tam da işte. Tam daş geriye gel. 1000 tenge, 1000 tenge. 1000 tenge. 1000 tenge, 1000. 1000 tenge. Evet. Kazakistan'ı çok seviyorum. Bir Kırgızistan. 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 Havalarımız. Öyle mi? Ben Kazakistan'a zeytin gönderiyorum. Zeytun. Evet, zeytin. Biliyor musun? Vukan mı? Vukan değil mi? Ama zeytin Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Vel tini vel zeytuni biliyorsun. Da. Maşallah. Yaxşı. Sen ismin ne? Benim ismim Atakul. Atakul. Benim ismim Atakul. Benim adım da Muhammed. Muhammed. Maşallah. Evet. Maşallah, maşallah. Gel Tros. Selam söylüyorum Kırgızistan'a. Kırgızistan'a. Kırgızistan. Sizlerge Kırgızistan'a bu Muhammed bizden bir tuğanız, Türk bir tuğanız salam söylüyor. Ben Muhammed, İstanbul, Türkiye İstanbul'da Kırgızistan'a selam. Salam. Salamlar olsun. Rahman. Rahman. Yürüngüzler. Sultan Ahmet Mescidi'ne gireriz. Ayağına girdik ya ha? Halkımız ayağına girdi. Bizden topluluktakken keyir nerselerde sizlerge koşturup beri üçün biz gruppadan arkada kalıp ketişken tura geliyor da. Oldakta bir kupala var ekan, gördüğünüz gibi. Ne kupala bilmiyor musun? Kupala da. O içki taraftar bir altın menen jasaldı. Kur'an ayatlары жазылды. Азыр эле бизге гид бул жердеги мына ушул аянтта турган таш тууралуу айтып өттү да. Бул таштын бийиктиги ушул турушунда негизи азыр
20 метр екен, негізі 32 метр болған екен. Бұл Египеттен келген таш. Жаңағы пирамидалардың жанынан келген таш екен да, бұл силикон бір таш екен. Көрдіңіздер, мынау ташта ушул фараондун убагындагы атайын иероглифтер түшүрүлгөн, сүрөттөр түшүрүлгөн. Көрүп турасыздарбы? Фараонго тиешелүү ошол убакыттагы сүрөттөрдүн көрүнүшү. Бул 4 тарабы тең 4 граны бар экен, көрүп турасыздарбы? Негизи муну корабль менен тиги жактан Египеттен бул жакка алып келген аракет кылышкан экен да. Анан корабльге жүктөп, силикон 32 метрде жүктөп, анан жолдо келатканда корабльге бир аз оорлук кылган үчүн анан 12 метрини сындырып туруп, аны деңизге же океанга таштап, анан калган бөлүгүн алып келип ушул жерге орнотуп коюптур. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде тарыхта дагы бир нерсе жатат да. Осман империясынын убагында дүйнөдөгү көп жерден көп кызыктуу нерселерди именно ушу Турцияга, Түркиянын Осман империясынын борбору ушу Стамбулга алып келип койгон экен. Анткени кийин көпчүлүк эл дүйнө жүзүнүн эли ошол кызыктуу нерселерди именно ушул Стамбулдан келип көрүп турсун дегенде түшүндүргөн окшойт. Жүрүңүздөр. Жолбарстар берде турат го мына. Мына улит баягы кинодогу Японияда кинода бар эмес беле? Ошол итке окшоп кетет экен. Бияқта дагы бир нерсени Грециядан алып келген экен. Гид айтып атат, Грециядан келген экен. Вообще на него даже 3 голова была она. Даже это почему построили? Это в честь победы над персами. Греки победили персы, даже голова змея, потому что так коварная. Да? И это по такому начину они символизируют то, что они победили этих коварных персов. Она поэтому змея это из меди, просто с времени от именно коррозии так получается, конечно. Убрали вся эта мед как материал, и она только осталась как каменная такая. Но это тоже в 9 веке Константин, его 9 тоже получается. Даже он его построил в честь свой дед. Да. Вот так, можете здесь сфотографироваться и заходим уже внутри сам мечеть. Рахмат. Бул жакта көп нерсени айтып берди. Грециядан алып келген, Италиядан алып келген, Египеттен алып келген ушул кызыктуу таштарды, кызыктуу нерселерди ушул жерге алып келип, убагында орнотуп койгон экен да. Да, это чудо. Вход здесь, да? Нет. Самому мечети чудо. Кирип баратабыз. Тетиги оң жакта дарат ала турган жери бар экен. Даратты жаңылайбыз, анан пешин намазын окуйбуз иншалла. Биздин жамаат келип атат. Мына Султан Ахмет мечити азыр эми оңдолуп реконструкция болуп атыптыр бул жерде. Оңдоо иштери кандай жүрүп атканын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул бүтсө дагы да болсо кооз укмуш болсо керек. Менимче тарыхый орду калып атат. Жүрүңүздөр бул жака. Желающие то продолжают. Никто не хочет, что ли? Там вы сходили, да? Нет, вы сходили. Хорошо, так. Идем дальше. Как закончим здесь, у вас и так свободное время. В любой момент здесь можете заходить. Азыр кит. Ошол жака кетип атабыз. Атайын силерге бош убакыт берем деп атат. Ошол берген бош убактысында дагы мечиттин айланаларын көрсөтө беребиз.
Qana kelingizlerchi? Görölüçü. Bizde kebir enelerimiz biraz sağırtan beri basa verip çarçapta kalıştı. Söz türdü uluu adamdарды бул жака жөнөтө турган болсоңуздар, аларды ээрчитип жүргөнгө, кол кабыш кылганга, аларга энергия, дем күч бергенге сөз түрдө өзүңүздөр да кошулуп келиңиздер. Кошулуп келиңиздер. Жүргүздөр, бул жерде Кыргызстандан келгендер дагы башка жактан башка тур компаниялар аркылуу келгендер болуш керек. Биякта карап койсоң. Эдил. Салам алейкум. Кандайсыз? Иштери жакшыбы? Атакул менин атым. Сиздин атыңыз? Санжар менин атым. Санжар беке. Качан келдиңиз? Бүгүн келдик. Бүгүн келдиңиздер, келип эле бул жакта деңиз, Ооба, эс алып турабыз. Кыргызстандын кайсы жеринен келдиңиз? Жалабат. Жалабаттан келдиңизби? Жакшы. Өзүнчө келдиңиздерби же? Шериктерибиз бар. Атайын топтор менен келдиңиз. Ооба. Топ менен келдиңиздер да? Жакшы. Кандай эс алуу кандай болуп атат? Жакшы, зор. Биринчи жолу келишкенсизби же? Ооба, биринчи жолу. Биринчи жолу келдиңиз, Жакшы эс алыңыз. Рахмат. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Аман болуңуз, тез кабарды көрүп турабыз, Иншалла. Каягынан кирет экенбиз, Бул жактан кирет экенбиз. Ал жамаат келсин, киребиз. Так, аялдарды нар жагынан киргизип атат. Так, масканы тагып алышыбыз керек. Маска тага берип кулактарды оруп калды. Кулактардын аркасы кызып кетти. Кызарып кетти. Бул жерде сааттары жазылып турат турбайбы? Качан ачыдаары? Демек бул жерде эртең менен саат 8:30-да ачылат экен, 13:45-те, анан 16:30-да ушундай ачылат экен да. Evet, erkekler taraftan gelsin erkekler. Бул жерде closed дейт, open. Жабылышы 12:15. Демек көрүп турасыздар, качан ачылып, качан жабылышын комбинация менен түшүнүп алсаңыздар болот. Buyurun, tamam. Close. Kapatalım. Close. Close deyt. Жабылды дейт. Ben de çıkartayım. Тилекке каршы намаз убактысы болуп калгандыгына байланыштуу мына Султан Ахмет мечитине кире албадык. Дагы бир бош убакыт болгондо келип өзүнчө бул тууралуу чыгарылыш кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар, сапарыбызды улантабыз.